Аксы райондук Малабек Токтоболотов атындагы балдарга билим берүү борбору. Силер менен мен Чебер колдор ийриминин жетекчиси Авазбек кызы Наргиза. Бүгүнкү аралыктан өтүлүүчү сабагыбыздын темасы Айтматов ааламына саякат. Сабагыбыздын максаты окуучуларга кыргыз элинин чыгаан уулу дүйнө жүзүнө таанымал болгон кыргызды кыргыз кылып тааныткан биздин сыймыгыбыз болгон Чыңгыз Айтматов жөнүндө кеңири маалымат берүү. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен таанышуу. Мекенди сүйүүгө жана патриоттуулукка үйрөтүү. Кана балдар, Чыңгыз Айтматов ким болгон? Ооба балдар, Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин улуу жазуучусу болгон. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов 1928 жылдын 12 декабрында Таластын Шекер айылында жарык дүйнөгө келген. Анын балалык чагы согуш учуруна туш келген. Жазуучу жумушчунун үй-бүлөсүндө туулган. Атасы Төрөкул Айтматов партиялык, советтик белгилүү кызматкер болгон. Ал эми апасы татар кызы Нагима Хамзаева белгилүү маданияттуу аял болгон. Атасы 1937 жылы репрессияланып кетет. Чыңгыз Айтматов жашынан эле бирде шаарда, кыштакта окуп, эки тилди бирдей билген. Ар кыл улуттагы адамдар менен аралашып жүргөн. Өзгөчө чоң энеси Айым кыздын жомоктору, уламыштары аны өзүнө тартып турган. Орусча китептерди көп окугандыктан түшүнүп окуган. Жаштыгына карабай Чыңгыз ал кезде көп иштин башын кармаган. Араба айдап, чөп жаап, суугат сугарган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында жалпы адамзаттын алдында турган ири маселелер, көйгөйлүү проблемалар көрсөтүлгөн. Көбүнчө адамдын ыйманы талданып, этикалык жагдайлар алдыңкы планга чыгат. Кана балдар, Чыңгыз Айтматовдун алгачкы чыгармаларына кайсыл чыгармалар келет? Ооба, жазуучунун алгачкы чыгармалары Гезитчи Дзюо менен Ашым аңгемелер эсептелинет. Ушундан кийин Чыңгыз Айтматов Асма көпүрө, Акжан, Түнкү суугат деген аңгемелерин кыргыз тилинде жазат. Андан кийин Чыңгыз Айтматовдун чоң чыгармалары чыга баштаган. Жамиля, Кызыл алма, Ак кеме, Гүлсарат, Кыямат деген чоң повесттери жарыкка чыккан. Балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда эмесе үйгө тапшырма. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын эпизоддорунан сүрөт тартып келүү. Сабакка көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.